Ассаламу алейкум бағбандар. Бүгін 11 июнь қиыштырылған көчөттөргө жашыл бутоо мезгилинде турабыз. Мына көрүп турасыздар, азыр көчөттөр аябай былтыр августта кыйыштырылган көчөттөр аябай жакшы өсүп келатат. Бул мезгилде эмне иштерди кылышыбыз керек? Мына туугандар, ар бири бирден лидер өсүп турат. Ушул 12ден баштап 20га чейин ушул жерде эмнелерди кылабыз? Мына капталдан чыккан шактар турат. Ушуларды алып салып бүт тик шактарга калтырабыз. Мына караңыздар, ошон негизинен ар бир капталдан чыккан шактар бизге атаандаш болот. Ошол себептен биз аларды капталдагыларды алып салсак, ошондо бардык шактар тик өсөт. Мына туугандар, дээрлик көчөттөр бардыгы шактары жеткендери жеткен, жетпегендерин дагы 1,5 метрге чейин өстүрөбүз. Шактарды ар дайым тик өстүрө турган болсок, ошондо гана КГБ формасы болсун, башка формага салуу оңой болот. Көчөттөрдүн шактарынын саны кээ бирлеринде аз, кээ бирлеринде көп. Мына капталдан чыккан шактарды алып салабыз. Биз быйылкыга канча бийик өстүрө турган болсок, ошончо кийинки жылкыга мөмөлүү бүчүр канча өскөн болсо, ошончо мөмөлүү бүчүргө жатат. Эгер 1,5 метр өссө, 1,5 метр толук мөмөлүү бүчүргө жатат. Эгер 50 сантиметр өскөн болсо, 50 сантиметр эле мөмөлүү бүчүргө жатат да. Бул жерде көрүп турасыздар, азыр шактардын саны көп. Ушуларды август сентябрга чейин жакшы өстүрөбүз. Буларды насип кылса 1,5 метрге чейин өстүрүп, кийинки жылы жалаң ничке өскөн шактарын алып салабыз, жоон өскөн шактарын кесип салабыз. Ошондо бардыгы бирдей абалда шактарды алып калабыз. Мына кыйыштырылган негизи дээрлик бардыгы көктөгөн. Бир гана кээ бирлери аз шак чыгарган, кээ бирлери көп шак чыгарган. Ушул нерсени шактатып, кесип, мына шактар 12ден баштап 18ге чейин жеткен. Буларды тик гана өстүрөбүз. Шак азырактарды жазында кайра көбөйтөбүз. Ошо туугандар, кыйыштырылган дарактар дээрлик 1 жыл убакыттын ичинде кайрадан эле ушул эми бул 1-2 жылда bunday болот, бирок кийинки көчөттөрдү, мына кыйыштырылгандарды насип кылса кийинки жылдан 2 метр, 2,5 метрге жетип алсак болот. Азыр августка чейин дагы даярдыктар болот. Мына эски валовой сортундагылардын бардыгын, ортодогу чоң шактардын бардыгын алып салып, түбүндөгү шактарды гана калтырабыз. Август айында кыйыштырганга даярдыктар болот. Ол жөнүндө дагы бөлөк видео тартабыз. Азыр мына кыйыштырылган дарактарды өстүрүү, жашыл бутоо, ошолор боюнча сөз болот. Мына көрүп турасыздар туугандар, ортосунда отоо чөп бар. Бирок көчөттөрдүн түбү таза. Арыктарды ар дайым кеңейтип, алысырактан агышыбыз керек. Түбү акталган, дарактар жакшы өсүп атат, азыктандыруу берилип атат, суу жакшы сугарылып атат, ортодо болсо отоо чөп өсүп атат. Бардыгыңыздарга бактарды туура башкарып өстүрүшүңүздөргө чакырып өтөбүз.